Күндүн экинчи жарымында Манас районунун Үч Коргон айыл өкмөтүнүн 2021 жылда аткарган иштери боюнча жылдык отчет уктурулду. Аталган айыл өкмөт өзүнө 7 айылды камтыйт. Айыл өкмөт башчысы Алмазбек Акимбаев аткарган иштер, тартылган инвестициялар жана салык планын толтуруу боюнча маалымат берди. Физический налог бул биздин огороддор план боюнча 517 миң коюлса, 21 жылга аткарылганы 635 миң сом болду. Бул 118%га аткарылды. Айыл өкмөт башчысынын отчету бир добуштан жактырылды. Андан соң айыл тургундары көйгөйлөрдү эскертип, Акташ, Ташбашат айылдарындагы бала бакча көйгөйүн чечип, курулушту толук бүткөрүүнү суранышты. Эми кичинекей айыл болсо унутулуп калабыз. Биз кичинекей адам болсо көрүнбөй калабыз. Алигече биздин айылдагы бала бакча курулбай атат да. Садик болсо турат, абалы начар аябай. Бу кандай? Биз эмне жетимбиз? Аны ойлонуп балам. Ады Үч Коргон анан кеңеш, анан тиги бу дей бербей пышакты кичинекей салып койбойсуң. Быйылкы жылкыга 280 миң сом Үч Коргон айыл өкмөтүнүн бюджетинен каралды. Ошол жерге отоплениясын киргизип, эшиктерин алмаштырып, анан ушу полдоруна да жетип калабы деген үмүт менен ошону кылдык да. Бала бакча көйгөйүн чечип, оңдоп түзөө жумуштарын толук кандуу бүткөрүүгө каражат жагын карап берүүнү облус башчысы Бакытбек Нарбеков өз мойнуна алып убада кылды. Акташ, Ташбашат айылын белгилеп кеттиңиз. Мынакей, сиздин 76-га чыктым деп айтып атасыз. Жашыңызды сыйлап, урматтуу айыл өкмөт, урматтуу аким, ушул Аксакалдын айылындагы бала бакчаны толук оңдоого каражаты чечилди. Мен сөз берем, ушул долбоор ишке ашты. Мындан тышкары айыл тургундары айыл аймактагы таза суу маселесин көтөрүштү. Аталган иштер чала бүткөндүктөн түтүктөр жарылып, элеттиктерди кыйноодо. Өз кезегинде облус башчысы Бакытбек Нарбеков таза суу боюнча ишти ким алып баргандыгын аныктап, жоопко тартуу боюнча катуу тапшырма берди. Жана капиталдык салымдар боюнча сууну айтып кеттиңиздер. Ошол боюнча укук Саламат байке каякта отурасыз? Маалыматыңыз барбы? Прокуратурага бериңиз, ким салса жооп берсин. Уже кокодон турат ушундай курулуштар. Ачык иш алып барабыз, туурабы? Ким салса, ким аралашкан болсо, мен десе 10 киши камалып кетсин. Ошондой ишке барабыз. Айыл аймактын 7 айылынан ар кандай көйгөйлөр сунушталды. Буга жооп катары облус башчысы Бакытбек Нарбеков жалпы Үч Коргон айыл аймагы үчүн өнүктүрүү фондунан 10 миллион сом бөлүп берүү чечимин жеринде кабыл алды. Урматтуу агайын туугандар, мындай кылалы, ноореки улам кичинеден айта бербей, жалпы ушул Үч Коргон айыл аймагынын айылдарына мен мындай жалпылап эле 10 миллион сом бөлүп берейин. Сиздер калган долбоорду мага башым оорутуп бербей, өзүңүздөр биринчи кезекте бул аксакалдардыкын эске аласыздар, калганын киргизип аласыздар. Макулбу? Ошондой кылалы, долбоорду алып келип бересиздер, мен чечип берем. Мындан тышкары айылдын ишкерлери ири муздаткыч, тагыраагы логистикалык борбор куруу зарылдыгын эскертип, каражат жагынан жардам берүүнү суранышты. Бакытбек Нарбеков колдоп берүүгө даяр экендигин айтып, бирок логистикалык борбор мамлекеттик же муниципалдык болуусун эскертти. Жана болгарский лемпер. Челябинскке деле 80 сом болот. Ана мен ошо балдарга кайрылдым да, эмне себептен бизден албайсыңар деп. Эгерде силер логистик центр курсаңар дейт, биз силерге келебиз, болду дейт. Документти силер даярдап бересиң дейт. Мына элдин баарына помидор 20 сом, болгарский 20 сом болсо жаман беле. Мына Аманбаевда ошондой 500 тонналык холодильник салып коюппуз тонн башына. Бүгүнкү күндө 12 миллион сомго иштебей жатат да. Ошондой маселе болуп калбаш үчүн мына мен сизге айтып кеткем. 15 миллион, 20 миллион сомго чейин мен берем деп сизге сөз бергем. Бирок мыйзамдаштырып коюш керек да, жеке жактарга бергенге фонддон, өнүктүрүү фондунан мүмкүнчүлүк болбой жатат. Бул жерде мен 20 миллион деле берейин. Өнүктүрүү фондунан. Сиздер долбоорду бирок мамлекеттик, муниципалдык болсун, ошого келишкиле быйыл салып берейин 20 миллион сомго. Мындан тышкары Бакытбек Нарбеков облус аймагында ишке ашып жаткан реалдуу долбоорлорду тааныштырды. Элет калкын быйыл Табаш шаарында курула турган 1000 орундуу кийим тигүүчү ишкана кызыктырды. Айлык акылардын көлөмү 15 миңден 20 миң сомго чейин бүгүнкү күндө эсепке алынды. Кудай буйрса, бу да сентябрь айында бүтө турган долбоор. Бул аткарылган мөөнөттүн ашса, Талас областынын Кара Бура менен Манас районунун ортосуна 500 орундуу ушул фабриканын экинчисин салабыз. Эртеси күн салабыз. Акчабыз бар.
Жыйынтыгында айыл аймактын өнүгүүсүнө салым кошкон тургундар айыл өкмөттүн ардак грамоталары менен сыйланышты. Соңунда айылдын аксакалы маселени жеринде чечкен жетекчилерге батасын берди. Балдарга силерге чоң рахмат. Алла Таалам ишиңерди ийгиликтүү болсун. Нурсултан Курманбеков, Кайнар Ормонов, Манас району.